Мен тансам, жаштан танам, ырдан танбайм, ыры жок өмүрүмө канаттанбайм. Кудайга 1000 мертебе калп айтсам да, ырыма 1 мертебе калп айта албайм. Алыкул Осмонов. Өмүр бизден өтүп кетсе да, эл эмгектен эскерсин деп Аал Токонбаев айтып кеткендей, адам деген өзүнүн жакшы көргөн адамын, бейпил, беймаза күндөрүн, жүрөк туйлатаар окуяларын ар убакта эскерет эмеспи? Ал элестер көлдүн толкундай улам сабалап бизге келип кетип турары чын. Алыкул Осмонов 35 жыл гана өмүр сүргөн. Акын аз жашаса да, кыргыз адабият айдыңында өчпөс акын катары калды. Классик акын поэзияда акындыктын өзүнчө бир татаал ыйык жолун чапкан. Поэзияга дилгир, жан дүйнөсү менен, поэзиянын назик тили менен жаза алган, келечекке айтайын деген ой тилеги бар. Жашоону, сулуулукту сүйө билген, эң жупуну жашап өткөн акын болгон экен. Адабият көркөм сөз өнөрү менен ишке ашуучу дүйнөнү образды чагылдырууга негизделген түрү. Адабият адам жаралгандан бери эле жашап келет. Көркөм адабият коомдук аң сезимдин бир түрү. Анын өсүшү, өзгөрүшү коомдук турмуш менен тыгыз байланышта. Биз жаштар ата мекенибиздин акын жазуучуларынын калеминен жаралган поэма, поэзияларды окуп түшүнүп, билимибизди байытып, билгичтиктерибизде анын эстетикалык маңызын жайылтуу ар бирибиздин парызыбыз. Келгиле, жаштар, сиздерди көркөм адабият окууга чакырабыз. Адабият күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Мен Осонов Акбар, Бейшен Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик диний тарбия жана спорт академиясынын студенти. Оорулуу акын, ойго жакын, ооруп алсыз олтурат. Акын, акын баркын, өлүм билбей кол сунат. Оорулуу акын, сөздөр алтын, ооруп жалгыз олтурат. Кантсин акын, ак кагаздын бетин ырга толтурат. Оорулуу акын, өмүр артын каламына калтырат. Билген достор, жан жолдоштор эстесин деп бир убак. Оорулуу акын, соолук баркын, эми билип тамшанат. Кимдер келет, кимдер кетет, келүүчүгө из калат. Мен өзүмдү уктаганда карасам, жаткан өңдү бир өлүк жан каны жок. Жүрөк күчүн тамырынан санасам, чарчагандай араң согот алы жок. Мен өзүмдү өлгөн кезде карасам, күлүмсүрөп керилген бир шер жатат. Бул акыйкат жазмышына жарашкан, тагдырына рахмат айткан адамзат. Билген билер, билбегенге не чара? Мен сиңген жаш мууну кимден кем көрөт? Кем пейилдүү, ачык колдуу бечара, жакшы жашап, жакшы жазган өңдөнөт. Мен өзүмдү бир кылымдан карасам, тиябыздан чаңызылткан шаң чыгат. Өлбөстүктүн өжөр эркин талашкан, эрдигинен эчен тирүү жан чыгат. Сүйүү жана өмүр темасы кайсы гана элдин адабияттарынын тарыхында болбосун түбөлүктүү тема катары колдонулуп келе жатат. Бул теманы жазбаган, бул темага кайрылбаган акын болбосо керек. Акын Алыкул Осмонов өмүр темасына көп кайрылды. Ал жаш болсо дагы ошол жаштыгынан тарта түйшүк тартып, ооруну башынан өткөргөнү байланыштуу темасы өмүр темасына сүңгүдү. Акын өмүрдүн кыскалыгына кейиди, бирок жашоонун, турмуштун кооздугуна ишенди. Акын Алыкул Осмонов 1915 жылы Чүй облусуна караштуу Панфилов районунун Каптал Арка айылында туулган. Жаш кезинен эле томолой жетим калып, токмок балдар үйүндө тарбияланат. Андан соң Фрунзе шаарына келип,
1928-1933 жылдар аралыгында педтехникумда окуйт. Бирок оорусуна байланыштуу ал окуусун бүтүрө алган эмес. Андан соң камданып айылга кетейин деп жатканда Жазуучулар союзунун төрагасы Ал Токонбаев шаардан шарт түзүп берген. Андан кийин Алыкулдун 60тан ашык ырларына обон чыгарылган. Алыкул Осмоновдун сүйгөнү Айдай Жигиталиева экөө 1938-жылы эки жолго түшөт. Себеби Айдайдын ата-энеси башка бирөөгө кудалап беришкен эле. Алыкул Осмоновдун жубайы Зейнеп Сооронбаева экөө 1940-жылы таанышышат. Андан соң бир жылдай кыз-жигит катары сүйлөшүп, жазуучулардын баарын чакырып чоң той беришет. Ошондон улам акын чыгармачылыкка шердене киришет. Бирок бир жылдан соң үйдө пикир келишпестиктер пайда болуп баштайт. Ага себеп акындын түнт мүнөзү жана кызганчактыгы. Жубайынын дагы жумушунан соң бош убактысын театрда өткөргөндүгү абалды ого бетер курчутат. Качан гана алар кызуу болушканда үйгө аз болсо дагы жылуулук кирет. Кубанычы коюна батпаган акын чүрпөсүнө жыпар деген ысымды коет. Бирок экөөнүн кубанычы көпкө созулбайт. Анткени төрөт үйүндө суукка оорунган наристе 15 күн гана жашап чарчап калат. Ошондон улам үй бүлөдө ынтымак урай баштайт. Күн сайын кайым айтыш уруштан соң акыры ажырашат. Ошондон улам залкар акын, классикалык акын жалгыздыкка сүңгүп кеткен. Ырлар менин ырым, сенин ырың, мөмөсү биз жашаган жакшы жылдын бүгүнкү менден алган ырларыңды эскертпей, эртеңкиге сунуш кылгын дейт улуу классик акындын ырсаптарында. Маляр келди, бир чоң үйдү майлады. Кабак түйгөн капалыкты айдады. Ушул адам, ушул сырдуу кийимчен, бул дүйнөнүн үстүндөгү каймагы. Кетти чоң үй капасы. Кеткенине кубанды уул атасы. Ушул адам, ушул эски кийимчен, бул дүйнөнүн үстүндөгү тазасы. Үй тазарды, жарттеп кабак ачылды. Өмүргө кас учкан чаңдар басылды. Сөздөрү орой, чала кызуу бул адам, бул дүйнөнүн асылынын асылы. Эң кеч жатып элден эрте туралган, ойлогонун ойдогудай куралган. Касиеттүү мындай кымбат кесиптен, менин атам билбейм неге кур калган. Алыкул Осмонов, Кыргыз көлү. Ысык көл, Кыргыз көлү кылкылдаган, кыз келин кылаасында шыңкылдаган, кылымдар колдон түшпөй маржан болуп, көрүнбөй тереңинде жылтылдаган. Ысык көл, күрдөлүү көл, күркүлдөгөн, көркүнө көктөн башка сүртүлбөгөн, көк түсү таалай көркү, ырыс көркү, толкуса толкундары түркүмдөгөн. Көзү курч, көкүрөгү бек уландары, пейли кең, берешен кол адамдары. Ысык көл, касиетиңден айланайын, сыйла сүй, бакыт берген замананы. Үч буро, жалгыз тек, үч кыл комуз, чертилбейт, күүгө келбейт чебер колсуз. Оп-оңой, көргөн көзгө жөп жөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болгус. Кылымдан кылым санай көксөй, жыргалдуу биздин ушул күндү көздөй. Бул комуз көп сууларды кечип келген, эли да комузундай жөп жөнөкөй. Адамды сөз менен тааныбайт, иш менен тааныйт. Адам көңүлүнөн азат, тилинен жазат. Айтылган сөз, атылган ок. Адамды шорго салганда, өлтүргөн да тил. Алыс жакка куда болсоң, аркын чактап, аш келер. Жакын жерге куда болсоң, жүрдү ушак сөз келер. Айтсаң тилиң күйөт, айтпасаң дилиң күйөт. Адам ойго тойбойт, бөрү койго тойбойт. Ачуу тил таттуу турмушту бузат. Айбанды өңүнөн тааны, адамды сөзүнөн тааны. Адамдын даамы тилинде. Адам затты сөз бузат, тоону ташты сел бузат. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Айылга келген без арзан, алдыңга келген сөз арзан.
Жайдак тилден чам чыкпайт. Акылман өзөлсө да сөз өлбөйт. Дымак ордом, ооз баатыр, тил текебер. Акылдуу бир сөз менен түшүнөт, акмак түртмөйүнчө түшүнбөйт. Ачуу тил жыландын заары.